Ош областында айыл чарба жанварларын жасалма уруктандыруучу суюк азот өндүрүүчү завод ишке кирди. Кара Суу районунун Каттаталдык айыл аймагындагы жаңы заводдо заманбап техника суткасына 240 литрге чейин суюк азот өндүрөт. Мында 2 кызматкер иштеп, бардык система автоматташтырылган. Ашыкча жумушту да талап кылбайт. Бунун принцип работасы кадимкидей эле абадан биз демеп аткан абаны алып компрессордон бөлүп, кислород, азот суусын бөлүп, газообразный азотту бияка генератор жидкий азотко берет. Бияктан муздатылып, тоңдурулуп, суюк түрдө, газдан суюк түргө өтүп, бияктан хранилищасына, танкерине толот. Жаңы заводдун курулушу жана жабдууларды айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланып, рынокторго чыгаруунун камсыздоо долбоорунун жардамы менен аткарылган. Анын курулушуна 96 миң, жабдууларына 115 миң АКШ доллары жумшалган. Суюк азот мал жандыктардын алсыздандыруудагы негизги компоненттеринин бири болуп саналат. Жаңы заводдо анын сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Малды асылдандырууда суюк азот жетишсиз болуп келген бүгүнкү күнгө чейин. Азыркы күндө ошол суюк азот менен түзмө-түз ветеринар ассимиляторлор иштешет. Ошолор толук кандуу суюк азот менен камсыз боло баштады. Буга чейинки суюк азоттун сапаты 96,6% болчу. Бул заводдор 99,9%. Демек сапаты жагынан мисал келтире кетсек, мурун 10 литр суюк азотту 15 күндө учуп кете турган болсо, азыр 10 литр завод суюк азотту 99,9% менен 25 күнгө чейин, демек 10 күн дагы баягы көбүрөөк сакталат. Акыркы жылдары мал чарбачылыгында малды жасалма жол менен уруктандыруу үчүн суюк азоттун жетишсиздигинен улам фермерлердин буканын жана кочкордун өтө баалуу асыл тукум уруктары менен камсыз кылууда кыйынчылыктар жаралып келген. Башка өлкөдөн келгендиктен туруктуу бага да кармалган эмес. Жасалма уруктандыруучу азот өндүргөн заводдун ишке кирүүсүнүн негизги максаты мал чарбачылыгында сандан сапатка өтүү болуп саналат. Фермерлер үчүн тоютту аз кылып, чоң көлөмдөгү эт бере турган мал жандыктарды кармоосуна шарт түзүлөрү белгиленди. Сандан сапатка өтүш керек. Эми 4-5 малга кармаган, тоют кеткен тоютту бир сандуу ошол сүттү берген, ошол этти берген малды кармасак жакшы да. 1-2 мал кармасак ошол деле ошол сүттү берет, ошол этти берет дегендей да. Бул жасалма уруктандыруу менен көп нерсеге жетишебиз. Биринчи малдын санын жакшыртабыз, породасын да айтканда. Биздин тил менен айтканда порода деп айтылат. Бизде шарт жок. Ошол уруктандыруу, жасалма уруктандырууну биз кыла албайбыз. Себеби дегенде биз ошол суюктук азоттун жетишсиздигинен биз кыйналабыз деди эле да. Себеби буга чейин бул Өзбекстандан же болсо ошо Бишкектен алып келет экен да. Алып келгенде көптөгөн жоготуулар болот экен. Анан жоготуу болсо, бул жерде ушул жасалма уруктандыруудан кийин ошонун сапаты болбостон, анан элдер дагы көп түшүккө түшүп, анан ишенбешүүлүк болгон экен да. Азыр мынакей ошонун негизинде азыр ушул биз фермерлерге жакшы шарт түзүп бердик. Ушул жерде мына Каттаталдык айыл өкмөтүнүн аймагында ушул заводдун ачылышы. Жаңы заводдун ачылышы асыл тукум малдын тукумун көбөйтүүдө чоң мааниге ээ болот. Ишкана республиканын төштүк аймагынын суюк азотко болгон керектөөсүн толук камсыздашына үмүт бар экендиги белгиленди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.